Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде акцент көрсөтүүсү, студияда сиздер менен мен Данияр Исанов. Үстүбүздөгү жылдын 1-2 августунда Ош шаарында мекендештер форуму өткөрүлгөнү жатат. Мына ушул максатта форумдун жүрүшү туурасында кенен кесири пикир алышканы студиябызга конокторду чакырган элек. Алар Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Кендирбаева Доктургүл жана Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Рахманов. Саламатсыздарбы, Доктургүл айым, Азамат мырза, студиябызга кош келипсиздер. Чоң рахмат. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2012 жылы мындан туп-туура 4 жыл мурда экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан мекендештер форуму өткөрүлгөн эле да. Андан бери салттуу түрдө 2 жылда бир өткөрүлүп келатат. Айтсаңыздар, бул жолку форумдун жүрүшүндө кандай бир маселелер талкууга алынганы жатат? Сиз туура баамдадыңыз, бул мекендештер форуму салттуу түрдө 3-чү жолу өткөнү жатат. Башка биринчи өзгөчөлүгү бул эгерде 2 жолу Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында өтсө, азыр Ош шаарында өтөт 1-2 августта. Экинчиден бул өтө дагы бир жагымдуу өзгөчөлүктөрдүн бири Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталган биздин туруктуу ийгиликке жетишип, дүйнөлүк өнүгүү майданында жигерди иштеп жаткан биздин мекендештерибиздин чакыруу менен Кыргызстандын келечегине салым кошуу же болбосо инвестициялык форум деп дагы айтсак болот. Учурда бизде форумга карата абдан жигердүү даярдыктар болуп жатат. Башкача айтканда, толугу менен чакыруу каттардын баары кетти, рекламалык баннерлердин баардыгы эртеңден баштап илине баштайт. Мекендештердин катышуусу менен мекендештер үчүн арналган роликтер, чакыруу каттары бүткүл дүйнөнүн аймагында жайгашкан Кыргызстандын биздин мекендештери үчүн атайын кайрылуу каттарыбыз да кетти. Атайын теле радио передачалар болуп жатат. Ошондой эле чакан ар кандай көргөзмөлөр жана ошондой эле ошого багытталган иш-чаралар болуп жатат. Эң башкысы, биз ошол жаңы баалуулукту Кыргызстанга кызмат кылууга багытталган инсандык жана ошондой эле атуулдук баалуулукту калыптандыруу максатында Кыргызстандын келечегине саламаттуу 3 бөлүмдөн турган китепчелер жарык көрүп жатат. Биринчи китепче жарык көргөн, ал жерде 14 адамдын биздин жигердүү атуулдарыбыздын, мекендештерибиздин Кыргызстанда өнүгүшүндө эч кандай шарт койбой туруп, мактанбай, бактанбай туруп, ири жасаган көрүнүктүү иштерин даңазалаганбыз. Бул жаштарга үлгү болсун. Мүмкүн болсо кененирээк аттарын атай кетсеңиз ошо. Булардын ичинде мисалы үчүн Абдулазиз, бул Каймас уюмунун Москвадагы жетекчиси, өзүнүн айылына мисалы үчүн ошол көпүрө салып берген, мектептерин оңдоп берген. Ошол учурда бул өзү Москвада жашайт. Ал эми Тыныбек Жукешев жана Айбек Сарыкулов, бирөө Тыныбек Жукешев Кытайдагы биздин диаспоранын жетекчиси болсо, экинчиси Турциядагы диаспоранын жетекчиси. Өздөрү окуп бүткөн мектептерге 3 миллион сомдон ашык мектеп эмеректерин жана керектүү жабдыктар менен жабдыган. Ошол эле учурда биздин кыздарыбыз Гулия Фритче эжебиз Германияда туруп, ар кандай медициналык жардам көрсөтүү боюнча ошол жерде кеңештерди жана колдоо көрсөтүштөрүн жасап келе жатат. Ошондой эле Клара Айзенхут биздин ушул өзү Австрияда турса дагы өзү өсүп кеткен, окуп кеткен Шобин музыкалык мектебине өтө кымбат баалуу музыкалык инструменттер менен жардам берүү. Вальдемар Штокерт жибек жолдун жылдыздары аттуу ири иш-чараны, маданий иш-чараны уюштуруу менен ошол бүгүнкү күндө Германияда жашап жатса дагы Кыргызстандын маданиятын жогорулатууга ири салым кошкон. Мына ушул сыяктуу абдан таасирдүү иштерди жасаган Кыргызстандын мыкты мекендештеринин тажрыйбасы белгиленген китепче чыкты жана экинчиси дагы чыгат. Азамат мырза, сизге мындай бир суроо менен кайрылгым келип турат. Иш-чараны өткөрүүчү аянтча катары Ош шаарын тандап алдыңыздар. Буга эмне себеп болду? Буга себеп болгону, мына билесиздер, ушу буга чейин 2 жолу форум ошо Бишкек шаарында өттү. Ошого эми мына Ошто тандап алганыбыздын бир себеби, ал жерде бир эле экинчи Бишкектен кийин эле экинчи борборубуз Ош болуп атпайбы?
Андан кейін ошо Ош аймагында жанагы жакын жайгашкан Баткен областы турат, Жалал-Абад областтары турат. Аларга дагы кандайдыр ыңгайлуу шарт түзүлөт да, келип кетишине. Ошол жердеги жанагы биздин бизнесмендер бар, жергиликтүү бизнесмендер. Анан кейін экинчиден бул Ош шаарын тандалган себеби көбүнчө биздин жанагы сыртта иштеп жүргөн мекендештерибиздин көпчүлүгү Ош областынан жана Жалал-Абад областынан, Баткен областынан болгонго байланыштуу дагы карап атышат. Анан эми мындай айтканда ошо Ошко дагы ошо түштүк жерине дагы инвестицияларды тартып, инновацияларды тартып, мына азыңыздар көрүп атасыз, азыр бар жерге ошо техникалык жаңылуулар пайда болуп атат. Ошого байланыштуу ошо Ош шаарында өткөрүү маселесин кабыл алды да. Эми мен ойлойм, бул өтө бул долбоор чоң маанилүү деп эсептесек болот. Себеби мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакында мына бүт чет мамлекеттерден чакырылды коноктордун баардыгы, алардын көпчүлүгү ошо ары бери уккандардын баардыгы ошо Ош шаарында өтөт деп мындай жарыялаганда өтө кубаныч менен кабыл алышты. Мындай ошо Ош жерине дагы инвестицияны өстүрөлү, өнүктүрөлү дешипчи. Ошого байланыштуу биз Ош жерин тандап алдык. Доктор Гүлайым, иш-чаранын программасы туурасында да көрүүчүлөргө кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Бул иш-чаранын жүрүшүндө абдан кызыктуу жана мазмундуу иш-чараларга бай. Азамат агай айтып кетти, биздин ошол түштүк жеринде өткөрүүнүн себебин, негиздеринде айтып кетти. Ошол учурда биз 3 областтын кубаттуу сунуштарды сунуштоо, ошол биздин мекендештер үчүн мамлекеттик колдоо, мүмкүнчүлүк жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалануу боюнча төмөндөгүдөй багытта иш-чаралар өткөрүлөт. Атамдын аманаты же осуяты Бакыт Мукулдун Дастан Жапар уулунун көркөм тасмасын көрсөтүүдөн баштайт бул кинодо. Бул кинодо ошол бала Америкага барып жашап, үй бүлөсү менен, ата-энеси менен көчүп кетип, бирок атасы кайтыш болгондон кийин аманаты болгон Кыргызстанга келүү ошонун сөөгүн коюу боюнча, анан досторунун, атасынын досторуна кездешип, карыздарын төлөп бүткөндөн кийин анан ойлойт, калсамбы же кетсемби деген ошол проблемалуу кино тасманы, көркөм тасманы көрсөтүүдөн баштайт. Андан тышкары 5-6 пленардык атайын жыйын болот, отурум. Биринчи пленардык тема экономикалык өнүгүүдөгү жаңы чакырыктар. Башкача айтканда Кыргызстан ошол Евразестин жана ШКУнун аймактык арасына кирип жатат. Ошол жердеги кандай күтүлүп жаткан натыйжалар бар, плюстары кайсы, минустары кайсы, мына ошого биз даярбызбы, мына ушул биздин мекендештерибиз ушул өнүгүүдө ордун Кыргызстанда таба алабы деген маселе кеңири талкуулайт. Андан ары ошол Евразестин составында киргенде өнүгүү векторлору кайсы багытта болот. Бул жерде сөзсүз түрдө өтө адистик топ келет, модераторлор, жогорку кеңештин депутаттары катышат. Ошол учурда каржы министринин катышуусу, алып баруусу жана ири бизнес ишкерлер катышат. Ошондой эле бүгүнкү күндө экинчи темада болсо күчтүү аймактар, күчтүү өлкө. Чындыгында биздин регион аймактары жөнүкпөй туруп, мына биз абалыбызды көрүп атабыз, бүт Бишкекте миграция абдан толуп атат. Ички миграциядан, тышкы миграциядан, аймактардан агып кетип аткан элдерге канткенде биз ушулда ушулардын жергиликтүү кубатын өнүктүрүү үчүн бизнестин потенциалдык инвестициялык жагымдуулукту Кыргызстанда камсыз кылуунун жолдору талкууланат. Мыйзамдар жана инвестиция салууга, биздин мекендештердин инвестиция салуусуна шыктандыруучу кандайдыр бир эмне деген мындай багыттар, стимулдар жана жолдомолор болушу мүмкүн. Ошондой эле инвестиция жасоо үчүн ошол 3 областтын экономикалык сунуштары, анализдер жана талдоолор болот. Андан тышкары 3 областтын инвестицияны тартуудагы кубаттуулугу жана кызматташууга болгон даярдыгы талкууланат. Кийинки 3-пленардык топто
Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести өнүктүрүүдөгү келечектүү багыттар боюнча талкууланат. Бул жерде абдан алдыңкы айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү алдыңкы технологиялар, жананы пайдалануу. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы башкы маселелердин бири продуктларды өндүрүп чыккан продуктларды сертификациялоо жана стандарттоо. Өлкөнүн аймагындагы айрыкча түштүк жериндеги коммуникациялык мүмкүнчүлүктөр жана ошол коммуникацияны өнүктүрүү багытындагы биздин мекендештердин катышууга болгон мындай сунуштоолор берилет. Карап көрсөк, мына түштүктү, түндүктү бириктирген эң ири стратегиялык жолдор салынып атат. Келечекте ошол жерде Эркеш там аркылуу балким Улуу Жибек жолу алкагында темир жол салуу пландалып атат. Ошол ири коммуникациялык долбоорлордо биздин мекендештердин орду барбы же алар ордун таба алабы? Мына ошол сыяктуу мамлекеттик ири инвестициялык долбоорлор дагы талкууланат. Андан тышкары кызмат көрсөтүү тармагындагы жеңил өнөр жайы, сервистик, туристтик кызмат көрсөтүүдөгү мүмкүнчүлүктөр, багыттар, келечектүү мүмкүнчүлүктөр талкууланмакчы. Ал эми 4-чү пленардык жыйында болсо бизнес жана инвестициялар өз ара байланышуу, натыйжалуу жолго коюу боюнча талкуу жүргүзүлөт. Негизинен бул жерде буга чейин өзү да мекендештер болуп келген. Биринчи, экинчи биздин 12-14 жылга мекендештер катары катышкан. Бүгүнкү күндө учурда Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин министринин орун басары бул жерде катышат. Негизинен эмне маселелер каралат? Азыркы учурда ошо Орозбаков Алымбек Асылбекович модератор болуп эсептелинет дагы. Ал Кыргызстандын ошо экономикалык министрлигинин алдындагы инвестиция тартуу департаментинин жетекчиси. Бул жерде ошол инвестицияларды тартууда бул дүйнөлүк практика. Бул жеке гана ошол мекендештерди биз Кыргызстандын өнүгүшүнө тартып жаткан себебибиз куруу эч нерсеге негизделген эмес. Бул дүйнөлүк практиканы эсепке алуу менен бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бизнес климаттар, бизнес сунуштар жана өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик мүмкүнчүлүктөрү менен ошол учурда мекендештердин мүмкүнчүлүктөрүн кантип айкалыштырсак болот, кантип өлкөнүн кызыкчылыктарын дал келтирсе болот, мына ошонун үстүндө талкуулар болот. Талкуулар жүргүзүлөт. Кандай инструменттер, кантип ишкерликти өнүктүрүү, кантип жагымдуу жагдай түзүп берүү жана ошолор ишкерлик бизге мекендештер бизнесин өнүктүрүү кызыктар мекендештерге кандайдыр бир жагдайлар шарт түзүү боюнча талкууланат. Ошол эле учурда биз күтүп жатабыз. Ошол бүгүнкү күндө 130 чет өлкөлүк мекендештер каттоодон өттү. Алардан да конкреттүү сөз эмес, баягы жасаш керек деген сөз эмес, конкреттүү сунуштарды ишке аша турган практикалык сунуштарды күтөбүз. Ал эми 5-чи пленардык биздин жыйыныбызда Кыргызстанды өнүктүрүүдө биздин мекендештердин кубаты жана алардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча талкуу болот. Бул талкууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты алып барат. Негизги мазмундуу темалар кайсы болуп каралат? Ички жана тышкы миграциянын негизги тенденциялары, эми себептерин көрдүк, уктук, бирок башкы максатыбыз биз Кыргызстанда эмнегедир көп учурда эле мындай өтө төмөнкү кара жумуштарды аткарган жумушчу катары мындай эмнегедир көз караш калыптанып калып атат. Бирок мекендештердин дагы бир багыттуу максатынын бири бул биз окудук, өстүк, өндүк, башка өлкөнү да көрдүк. Ошол жерде ошол элдин жарандары катары бутуна туруп туруктуу өнүгүүгө ээ болуп, бүгүнкү күндө Кыргызстанга киндик каны тамган жерге кызмат кылуусуна мындай чакыруу, мындай жакшы тажрыйбалар Индияда бар, мындай жакшы тажрыйба Израиль өлкөсүн билесиздер, мындай жакшы тажрыйба Молдова өлкөсүндө, СНГ өлкөсүндө көрүнүп турат. Ошондой эле мекендештер менен байланыштар боюнча мамлекеттин ортосундагы, өкмөттүн ортосундагы байланыштар боюнча кандай мамлекеттик механизмдер жана инструменттер сунушталат? Тиешелүү мамлекеттик мекемелер жана министрликтердин жетекчилери жана кызматчылары чакырылат. Анан эмгек миграциянын учурундагы социалдык чакырыктары, эмгек миграциясынын ийгиликтүү практикалары жана мыйзам
чегинде мына бүгүнкү күндө ошол Японияга, Кореяга, Турцияга мыйзам чегинде кызматка алып кетип жаткан легитимдүү мыйзамдуу уюмдардын иш тажрыйбасы менен жана даярдыктар башка өлкөдөгү эмгек рыногуна болгон суроо талаптар боюнча таанышабыз. Ал эми акыркы пленардык жыйыныбыз мамлекет жана диаспоранын ортосундагы мекендештердин диаспоранын ортосундагы мындай өз ара натыйжалуу кызматташтыктын жолун издөө. Бул жерде өз негизинен дүйнөлүк тажрыйбалар боюнча таанышылат. Дүйнөлүк иштеп жаткан биздеги ири эл аралык ушул миграция жаатында иштеп жаткан уюмдардын, ошондой эле Молдовадан эң мыкты деп таанылган Молдованын тажрыйбасы, ошондой эле эксперттик коомдун тажрыйбалары өздөрүнүн сунуштарын айтат. Анан ошол биздин диаспоралардын Кыргызстанга түз инвестиция жасоодогу артыкчылыктары жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча практикалык панелдик мындай талкуулоолор болот. Рахмат, Азамат мырза. Андан тышкары мындай ушул программанын алкагында өтө мындай бай маданий программалар болот. Ошондой эле ушул программанын алкагында туристтик багыттар сунушталат, анан тематикалык көргөзмөлөр уюштурулат. Азамат мырза, мындай маанилүү иш-чараны өткөрүш үчүн бир топ аракеттер талап кылынат. Буга чейин кандай даярдыктар көрүлдү? Балким буга чейин жолугушуулар болгондур бир катар. Ушулар туурасында айтсаңыз. Эми бакы бул мекендештер форумуна биз негизи бакы как партнер катары иштешип атабыз азыркы күндө. Мына бизге коюлган тапшырмалардын баардыгын биз азыркы күнгө чейин уже көбүн аткарып койдук. Көптөгөн бакы чет өлкөдө жашаган мекендештер менен байланышып, алардын келүү маселелери менен сүйлөшүп, анан кийин ошондой эле мекендештердин болгон жанагы программалардын баардыгын ошо мекендештерге жөнөтүп, баардыгын ошо сүйлөшүп, азыркы күндө мына көпчүлүгү уже жооп берип атышат, что келип катышуу боюнча. Бизге коюлган тапшырма ушул күндө ушу четтеги жашап жүргөн мекендештерди камтып, ошолорду менен чогуу иш алып баруу болот да. Ушул сөзгө эле мындай кошумча болуп кетсек, биздин өнөктөштөрүбүзгө абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына биз менен жигердүү иштеп жатат замандаштар ассоциациясы абдан жигердүү иштеп жатат. Министрлик миграция жана иш менен камсыз кылуу биздин комитети, агенттиги, министрлиги азыр өзгөрүп калбады. Ошондой эле экономика министрлиги жигердүү иштеп жатат. Эмнени айтмакчыбыз? Эң башкысы көйгөйлөр да жок эмес. Мындай кагазга жазгандай түз кетпейт. Көпчүлүк учурда мындай сын көз караш менен карагандар бар. Бекер эле уюштурса болбойт беле деп, анткени бул жерде бизде акы төлөө деген шарты бар. Эмне үчүн? Анткени себеби бул демилге. Бул мамлекеттик иш-чара эмес. Кыргызстанга кызмат кылып, Кыргызстандын өнүгүүсүнө кызыктар болгон инсан өзүнүн дагы бир катышуусун мындай жан дүйнөсү менен берилип, мындай бөлүшүүсүн биз сунуштадык. Эгерде мамлекеттин мойнуна толук жүктү артып, кандайдыр бир мекемеге толук жүктү артып койсок, анда алардын үнү да угулбай калат эле, биз алардын жардамына да муктаж болбойт элек. Үчүнчүдөн, бул сөзсүз түрдө туруктуу кетиш керек. Качандыр бир мезгилде, балким эртең, бүрсү күнү, 10 жыл ичинде бул форум өзүнүн натыйжасын бербеши мүмкүн. Бирок 50 жылдан кийин бул туруктуу коом болуп, кадимкидей эки өлкөнүн ортосундагы данакер бир туруктуу уюм болуп каларына биздин көзүбүз жетет. Тышкы иштер министрлиги да абдан жакшы жардам берип жатат. Бүтүндөй биздин аймактагы диаспоралардын ар бири менен баарлашып, кайсы гана жол менен болсо таап атабыз. Фейсбуктан издеп атабыз, классташтар тобунан издеп атабыз. Алардын расмий сайттарынын баардыгына жеткенге аракет кылып жатабыз. Учурдан пайдаланып, ушул теле берүүнү көрүп жаткан биздин мекендештерге кайрылгыбыз келет. Мекендин өнүгүүсүнө кайдыгер болбой, колубуздун келишинче өнүгүүгө жеке гана материалдык эмес, технологиялык, адистик дагы тажрыйба бөлүшүүгө Кыргызстан муктаж. Анткени Кыргызстан
эл аралык өнүгүү жолунда аз гана көз ирмем 20 жыл, 200-300 жылдык туруктуу өнүккөн Европа, Америка өлкөсүнө караганда бизде 20 жыл бул өтө көз ирмем. Биз мыкты адистерге жана алардын кеңештерине, мыкты инвесторлорго муктажбыз биринчи кезекте. Экинчиден бул компромисстик вариант катары дагы кетет. Анткени бүгүн ички мигранттар абдан көбөйдү. Россияга жакынкы биздин СНГ өлкөлөрүнө жана алыска кетип атат. Эгерде мамлекет тарабынан кандайдыр бир ишенимдүү кепилдик алынган механизмдер берсе, биздин эле мекендештер ири завод ишканаларды салып жатат. Башка өлкөлөрдө ушул жерде түзүп, ушул жерде биздин жарандарды иш менен камсыз кылса, биздеги дагы проблемалар балким азаят беле деп биз атуулдук сезимин козгогонго аракет кылып жатабыз. Эми ушу иш-чарабызды такансы айтып коеюн эми. Эми бакы Кыргыз мамлекетинин тарых жана маданият жылына быйылкы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата быйыл замандаштын сыйлыгы өзгөчө өтөт. Мисалы үчүн болот ал жерде биздин дагы пленардык заседаниядан кийин бизге дагы убакыт берилет. Ошо сыйлык эми чет өлкөдөгү баягы өзүлөрүнүн жанакындай кандайдыр бир жакшы деңгээлдерге көрсөткөн ошолорго, мисалы үчүн ошо биз өзүбүздүн баягы сыйлыгыбызды берген турабыз ошол форумда. Андан кийин 1,5 саат. Канча инсанга тапшырууну ылайык көрүп атасыздар азыр? Азыр эми негизи бизде бул боюнча комиссия түзүлдү, өзүбүздүн иш-чарадан. Комиссия түзүлүп, ар бир шаарлардан 5 номинация болот. Ошо ар бир шаарлардан 3төн баягы талапкерлер коюлду. Ошо талапкерлерди комиссиянын алдында бүт алардын жасаган жумуштары боюнча бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанга кандайдыр бир салымдары кошкондору боюнча каралып, анан ошо комиссия чечип, ар бир номинацияда 3 адамдан бирөөсүн тандап алышат. Замандаш ассоциациясы. Бул Замандаш ассоциациясынын өзгөчө сыйлыктары болот. Доктор Гүлайым, келиңиз эми өткөн чакка бирасында кайрылып баралыла. 4 жыл өттү форум уюштурулгандан бери. Ошол анын тарыхына кайрылсак, эмне себептен мекендештер деп аталып калды эле? Демилге кимге таандык? Негизинен бул демилге Кыргыз Республикасынын экс-президенти Отунбаева Роза Исаковнага таандык. Ал киши, сиздер билесиздер, дүйнөлүк өнүгүүдөгү бай тажрыйбага ээ. Чындыгында бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикалык туруктуу өнүгүшүнө олуттуу салымга кошуп жаткан мекендештердин эмгегин баалашыбыз керек, мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз керек. Мына мамлекеттик атайын расмий уюмдар айтып атат, 2 миллиардка жакын сом ушул мекендештер тарабынан келип жатат деп. Эгерде ар бир үйгө бөлсөк, өткөндө биз эсептесек, бул биртөө эле жакшынакай сумма. Анан экинчи бир дагы бир пенделик бир тенденцияны дагы байкалган. Үй салуу, машина алуу же болбосо жыйнап келген акчасын баарын эле ондогон машинени жалдап туруп эле чоңтой берип эле анан отуруп калуу. Же болбосо кандайдыр материалдык бир чектелген гана күнүмдүк проблемалар чечүү менен токтолуп калды. Анан ошондо мекендештердин потенциалын туруктуу өнүгүүгө салса, туруктуу өзүн өнүктүрүүгө багытталган инвестицияга салса, ал үй бүлөсүн багарына мындай ишенимдүү түрдө мүмкүнчүлүктөр берилип жаткандыгын айттык. Биринчи жолу 2012 жылы ошол 1-2 августта өткөн мекендештер. Мына ошол мекендештердин 2-3 августта өткөн мекендештер форумунда 18 өлкөдөн катышкан, 30 спикер сүйлөгөн. Ошондо биринчи жолу ушул мекендештер форумун туруктуу платформа катары түзүү, баарлашуу, мамлекет менен диаспоралар мекендештердин ортосунда көпүрө боло турган данакер уюмду түзүү сунушталган. Байланыш платформаларын түзүү, сайттык, веб-сайттык платформаларды түзүү, дүйнөлүк деңгээлдеги адистердин маалыматтык базасын топтоо, ошол жерде адистер жайгашкан карталарды түзүү боюнча анан кандайдыр мамлекеттик бир чечим кабыл алууну сунуштап, ал экинчи өткөн 25-26 июлда ушул суроолор кайрадан бекемделген, күн тартибине коюлган.
талкуулап жүрүп натыйжада эмнеге жетиштик ошол жылдын ичинде 2015 жылы өкмөт тарабынан атайын токтом кабыл алынды. Ушул мекендештер кеңеши деп. Анткени анын ичинде башка өлкөнүн граждандары болуп кеткен жерлер дагы бар, туруктуу жашап жаткан жерлер дагы бар. Ошо мамлекеттин ортосундагы байланыш механизмдерин, инструменттерин жүргүзүү боюнча атайын токтом кабыл алынды. Ошонун ичинде замандаш бир топ уюмдардан мүчөлөрү кирген курамына. Андан тышкары биринчи жолу туруктуу мындай дискуссиялык баарлашуу аянтчасын уюштуруу, форум мекендештер деп биздин сайтка чыккан жана ал тынымсыз иштейт, веб-сайт иштеп жатат. Биздин мекендештердин бүткүл дүйнө аймагында жайгашуу картасын аныктоо жана алардын мүмкүнчүлүгүн аныктоо боюнча карталык иликтөө, социологиялык иликтөө иштеринин баардыгы жүрүп бүттү. Ошол боюнча дагы айтылат. Сөзсүз түрдө айрым мыйзам ченемдик актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча дагы сунуштар берилген. Натыйжада бүгүнкү күндө дагы бир багыты бар эле, мекендештер клубун түзүү. Мекендештер ошол жигердүү иштеп жаткан чет өлкөдөгү биздин мекендештердин арасында бири-бири менен байланыштыруу, бири-бири менен катыштыруу жана тынымсыз ошол мекендештер клубу аркылуу алардын өнүгүү тажрыйбасын бизге пайдалануу иштери жүрүп жатат. Башкача айтканда, биринчи, экинчи форумда, мекендештер форумунда өткөн сунуштар, талаптар эске алынды. Биз күтүп жатабыз бүгүнкү күндө эми сөздөн практикалык иш жүзүнө өтөбүз го деп. Азамат мырза, жаңы эле айтып өттүңүз, сыйлык тапшыруу аз эми өтөт деп. Ошол номинациялар боюнча тагыраак кандай аталыштар болот? Ушулар туурасында да эгер так маалымат болсо айта кетсеңиз. Мен ал пока ошо так маалыматтын Жашыруун экен, бизде сурадык. Жок, жашыруун деле эмес. Ал эми 5 номинациянын ар бир эмелери бар, ал уже жарыяланат жакында. Интернеттерге бар, сайттарга жарыяланат. Азырынча багы ар бирин уже дагы тактап атабыз. Кээ бир жерде сөздөрдү алып кайра кошуп дегендей. Алар баары так болгондон кийин биздин өзүбүздүн сайтыбыз бар. Ошого бүт жарыяланат. Анан кийин ошо ар бир тандап алган номинациябызды ар бир эмеге өзүнчө дагы сөз жазылат. Вот ошондо так сайттарга чыга баштайт. Мекендештер форуму уюштурулган алгачкы жылдарда канча мекендеш катышты эле? Ушулар туурасында да айтасызбы? Негизинен 18 өлкөдөн келген. Где-то 12 жылы 18 өлкөдөн келген. Ошонун ичинен где-то 70ке жакын келген киши. Ал эми кийинки экинчи жолу өткөндө 25 өлкөдөн келген, 25 өлкөдөн 80дин тегерегинде деп. Быйыл болсо 30 регистрация болду. Күтүп жатабыз, балким андан да көбүрөөк келет. Азамат мырза, Замандаш ассоциациясы ушул иш-чарада дагы кандай көмөктөрдү көрсөтүүдө, кандай иштерди мойнуна алды? Негизи азыркы күнгө бизге белгилүү болгондой ошо Ош шаарында где-то 300 адам катышат деп атат. Ошо 300 адамды биз түштөнү тамагын мойнубузга алып атабыз азыркы күндө. Мына кече биздин бир сотруднигибиз азыр Ошко учуп кетти. Ошол бүт жерден тактап, кайсы жерде өтөт, эмне канча места болот, канча болот, баардыгын тактап бүгүн саат 8де учуп келет дагы. Эртең бизде планёркада бүт даярданабыз. Ошол түштөнү тамагын берүү боюнча. Анан ошондой эле доктор Айым айтып кетпедиби, бир китеп чыгардык, китеп мекендештер боюнча деп. Ошо мекендештердин китебин чыгарарда дагы биз ошо ар бир мекендештер менен байланышып, өзүчө маалымат алып берип аттык. Кайсы жердин багы доктор Айым айтпадыбы, Одноклассниктен, Фейсбуктан издеп. Анан кийин эми көпчүлүк эмелердин багы адрестерин көбүнчө биз тактап берип аттык. Кайсы жерден эмне кантип байланыш керек, кантип маалымат алыш тууралуу. Ошол тууралуу да жардам бердик. Шакыруу тууралуу аябай көмөк көрсөттүк. Бул жолку мекендештердин башка өнөктөшү Ош мамлекеттик университети болгондуктан алар да кандай бир салым кошууда?
Эмне үчүн Ош мамлекеттик университети биздин базалык негизги өнөктөш болуп калды? Анткени өтө инфраструктурасы бүгүнкү күндө абдан мыкты темп менен өнүгүп жатат. Көпчүлүк биздин мекендештер дайым айтат, бизде билим берүү системасы дагы ошол иликтөөнүн натыйжасында начар, шарттар начар деп. Ошол учурда биз ошол мүмкүнчүлүктү жана Ош мамлекеттик университетинин кубатын да көрсөтөлү дедик. Канчалык деңгээлде билим берүүдөгү алдыңкы окуу жайдын технологиялар, деңгээли кандай? алдыңкы технологиялар толугу менен абдан жакшы жардам көрсөтүп атат. Биринчи жардам бул ошол болгон окуу бөлүмдөрүн, ошол өтө турган жайлардын баардыгын акысыз берүү, которуу жана үңгүч-өткөч аппараттар менен жабдуу, көргөзмөлөрдү уюштурууда, толугу менен волонтердук кызматтар менен камсыз кылуу, ошол жерде имидждик продукциялар, футболкалар жана атайын чыга турган мекендештер форумунун баштыктары логолорун чыгарууда жардам берип жатат. Мына бүгүн биз жөнөткөн баннерлердин баардыгы 5 ошол түштүк аймагында илинип, Баткен, Жалал Абадта илинүүнүн алдында турат. Булардын уюштуруудагы иштери абдан эле чоң. Ректор өзү 8-inde буюрса эртең 8-inde ректорлук кайра шайлоо өтөт. Биз ушурдан пайдаланып Каныбек Абдыбаситовичтин ишине ийгилик жана ошол окуучулар, окумуштуулар составы мугалимдер туура шайлап алат деп ишенебиз. Биз өтө жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алуу органдарында иштеген инсандарды күтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы, премьер-министрдин катышуусу күтүлүп жатат. Бир топ министрликтер, анын ичинде Кыргыз Республикасынын экономика министри, анын орун басары, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, ошондой эле транспорт жана коммуникация министрлигинин орун басарлары, маданият жана маалымат министрлигинен катышуу абдан жигердүү иштеп жаткан тышкы иштер министрлиги жана анын министри урматтуу Абдылдаевдин катышуусу күтүлүп жатат. Ошондой эле негизинен түштүк чергесиндеги мыкты бизнесмендердин 3 областынан шериктешип бизнес алып кетүүгө даяр сунуштары бар. Ошо бизнес өкүлдөрү катышуусу. Маданият өкүлдөрүнөн кимдер чакыруу алышты? Ал жерде абдан кызыктуу нерсе, ошол филармониядагы жергиликтүү, биз толугу менен жергиликтүү кубатты даңазалоону чечтик. Анткени эгерде бардыгын бул жерден алып барсак, ошол жердегин мүмкүнчүлүгүн кантип биз ачып көрсөтө алат элек. Ошол жердеги мыкты артисттерди, мыкты чыгармачыл топторду, мыкты элге таанымал ошол жердеги чыгармачыл өкүлчүлүктөрүнөн турган мыкты концерттер болот. Азамат мырза, Замандаш ассоциациясы бир канча жылдык тарыхы бар ассоциация. Мекендештер форуму жаралганга чейин Замандаш ассоциациясы да буга бир үндөшкөн, бир кандайдыр бир иш-чараларды мекенден тышкары жүргөн мекендештерге колдоо көрсөтүү туурасында бир маселелерди чечип келген эле да. Ушул туурасында айтсаңыз. Эми өзүңүздөр билесиздер, Замандаш ассоциациясы 2003-жылы уюшулгандан баштап ошо Россиядагы ар жерде жашаган мекендештердин башын бириктирип, ар бир жерге ошо жанагы биринчи конференцияны ошо Екатеринбург шаарында өткөрүшүп, ошол жерден кийин ар жылы Бишкек шаарында өткөрүп, мындай андан кийин ошо Көлдө өткөрүп алышты. Жылына ар кандай темалар менен конференцияларды уюштурушуп, бул уюштуруу себеби эмнеден? Биздин баягы мекендештердин четке чыгып кеткенден кийин, ал жерге баргандан кийин ар кандай окуяларга кабылып, арманын эч ким айта албай жүргөн мекендештерибиз толтурат. Биз ошо мекендештерибиз ошо армандарын биздин өкмөттөргө, президентке чейин жеткириш үчүн ошо өкмөт менен ошо сырттагы мекендештерге ортого көпүрө болуп келдик да.
ошого байланыштуу биз жылда ошо конференция мына 2012 жыл бүткүл дүйнөлүк конгрессти өткөрдүк. Анда ошо ал жерде канча деген долбоорлор кабыл алынып, мына ушул күнгө чейин ошол долбоор менен ошо диаспоралар иштешип атат. Мына чынын айтканда ошол уюшулгандан баштап көптөгөн ийгиликтерге жеттик да негизичи. Биз да жеттик, ошо сыртта жүргөн диаспоралар да ошо кандай деген ийгиликтерге жетти. Ошол мына сыртта жүрүп биз ошо биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, тилибизди, динибизди унутуп калбасын деп ар бир шаарларда болушунча аракет кылышып, мына воскресный школдорду ачышып, ошо кыргыз тилинде воскресенье күндөрдү мындай кыргыз тилин сабагын өткөрүү уюшулду. Андай эле ошону эми айтып берсе көп нерселерди аткардык негизи. Мен ойлойм бул эми тарыхта кала турган нерсе. Мен ойлойм да келечекте астыда да көптөгөн астыда мындай ашуулар да иш пландары турат. Биз Кудай буйрса ошо иш пландарыбызды ишке ашыралы деген ойлорубуз бар. Доктор Гүлайым, форумдун алкагында ошо 22-23 июлда Ысык көл өрөөнүндө Сары кыздын тою аттуу фестиваль өткөрүлгөнү жатат да. Ооба. Ошо фестиваль туурасында ачык бул башкача айтканда стартап бизнес баштоого мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана Кыргызстандан чыккан өндүрүлгөн, өстүрүлгөн продукцияларды дүйнөгө таанытуу механизми. Муну ошол тосор коому, ошол биздин абдан жигердүү мекендештер Тыныбек Жукешев, ошондой эле Айбек Сарыгуловдун демилгеси менен өтүп жатат. Бир нече биз айтпадыкпы иш-чаралар биздин форумдун негизинде өтүп жатат деп. Ошондо негизинен ушул Жети Үз районундагы 5 айылда абдан мыкты абрикостор өстүрүлөт жана ал чала ошоп туруп эле ошол Россияга кетет. Мына ошол жерде бүтүндөй баардыгын бириктирип туруп, канчалык деңгээлде жогорку сапаттагы абрикосторду сатууга жана өндүрүүгө ишкерлерди, бизнесмендерди жана ар кандай сунуштар топтоо үчүн ошо фестиваль Өрүк фест деп өтөт. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана ошол 4 айыл өкмөтү менен бирге өткөнү жатат. Кайрадан айтабыз, башкы максат Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны дүйнөгө даңазалоо, анын өтүмдүүлүгүн жогорулатуу жана дүйнөлүк рынокто алардын ордуна табууга түрткү берүү, чет элдик инвесторлорду чакыруу, таанытуу. Анткени бизде өтө экологиялык мүмкүнчүлүктүү, анан пайдалуулугу боюнча өтө жакшынакай продукциялар бар. Ал эми биздин эки жак капталыбызды карасаңар, миллиарддаган элдери бар. Тынымсыз ошол жашылча жемишке муктаж болгон миллиарддаган элдери бар ири өлкөлөр менен биз канатташ турабыз. Биздин мүмкүнчүлүк ошол форумдун дагы бир боло турган иштердин алкагында Кыргызстанда чыккан продукцияларды дагы түртүү дүйнөлүк рынокко таанытуу иштери дагы бар. Мисалы үчүн ошонун алкагында Япониялык Жайка компаниясы тарабынан иштелип чыгып, бүгүнкү күндө жигердүү иштелип чыккан бир айыл бир продукт өзүнүн дагы ошол ошто көргөзмөсүн жасайт. Мына Японияга чейин кетип аткан Кыргызстанда өндүрүлүп чыккан кичинекей татынакай продукциялардын бардыгы сунушталат. Ошол жерде абдан мына жаңгакты башка өлкөгө экспортко чыгарып жаткан, балды башка өлкөгө чыгарып жаткан ошол биздин ишкерлер дагы форумда, мекендештер форумунда күтүп жатабыз. Алар тажрыйбасы менен бөлүшөт. Өрүк фестиваль эң башкысы өрүктү кандай натыйжалуу пайдалануу, сактоо жана ортодогу жана алып сатарларсыз эмес, түз ошол өндүрүүчүлөрдүн эмгегин колуна кайтарууда дагы мындай көп ийгиликтүү бир жакшынакай иш-чара болот. Урматтуу коноктор, доктор Гүлайым Азамат мырза, биздин убактыбыз да соңуна келип жетти. Кененирээк маалымат алганга аракет кылдык. Эгерде сиздердин ичиңиздерде айтылбай калган ойлор бар болсо, сиздерге эркин микрофон. Учурдан пайдаланып, кайрадан ушул өтө кызыктуу Кыргызстандын келечегине реалдуу салым кошо турган форум, мекендештер форумуна чет жерде иштеп өнүгүп жүргөн мекендештердин катышуусун чакырабыз. Анткени
Кыргызстан мекенибиз бирөө гана. Биздин ушул мекендештер форумунун да чакыруу катары кайсыл жерде жүрбөйүн мекендеп согот жүрөгүм деп сагынасыздар, күтөсүздөр. Биз дагы сиздерден ушул элибиз, мекенибиз өнүгүүгө, колдоого муктаж болуп турганда силерден конкреттүү жардамдарды, жеке гана финансылык жардам эмес, силердин акыл эстик, интеллектуалдык өнүгүүгө түрткү бере турган ишенимдүү колдооңуздарды күтөбүз. Кыргызстандын келечеги кең. Ар бир инсан жеке пайдасын көздөбөй мамлекетти өнүктүрүүгө шарт түзсөк, баарыбызга ошондо жагымдуу жана өзүбүзгө кымбат болгон Кыргызстанда жакшынакай жашоо шарты түзүлөрүнө ишенем. Эми мындай айтканда биз баягы сыртта жүргөн мекендештерге жакшы шарттарды түзүүгө умтулуп атабыз негизи. Мындан да жакшы шарттарды түзгөнгө дагы аракет кылабыз. Ошолор келип, мына доктор Гүл айтмакчы, ошолор келип бизге мына биздин чет мамлекетке чыгып кеткендердин асты мына 30 жылга чыгып жетип алды да. 30 жылга мына ошолор мына бутуна турушуп жакшы ийгиликтерге жетишкен биздин жер мекендештерибиз толтур азыр. Аларды ойлорун, пикирлерин көбүлүк угам мен. Алардын келечекте ошо Кыргызстан деп жүрөгү соккон мекендештерибиз толтура сыртта. Ошол жер мекендештерибиз мына биз шарт түзүлүп атат, мына ушундан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо элибизге, жерибизге келип, колуңардан келишинче инвестицияны тартып, инновацияларды бизге көрсөтүп, ушу жакшы ийгиликтерди алып келсе экен деп тилейбиз. Кошумча, мисалы үчүн мен белгилүү саясатчы 20-кылымдын ушу Черчиллдин сөзү бар экен. Пессимист өнүгүү мүмкүнчүлүгүнөн проблеманы көрөт дейт да. Ал эми оптимист ошол проблемадан өнүгүү мүмкүнчүлүгүн көрөт дейт. Анан биз Кыргызстанды жаман шарт түзүлбөйт деп айтып отурбастан ошол өнүгүүгө жапа тырмак киришип, баарыбыз бириксек, колдон келбей турган иш жок. Анда эмесе доктор Гүл айым, Азамат мырза, студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ишиңиздерге рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер акцент көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүн бизге студиябызга Роза Утунбаеванын Демилгес эл аралык коомдук фондунун милдетин аткаруучу Кендирбаева доктор Гүл Шаршеевна жана Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Рахманов конокто болушту. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.